Чыныбай Турсунбеков Сынай апа бала бакчасы же Ленин көчөсүндөгү 52-үй жөнүндө ыр. Биздин уя жылуу эле, кең эле. Бар турпаты хан сарайга тең эле. Терезелер көрүп турчу шаңкайып, көгеши кең ааламга жол салып. Кучак жайып, кимге болсун ачылчу. Чай ичип кет деп ар кимди чакырчу. Одур-будур дубалдары атамдын, балдарымды үшүтпө деп бата алган. Апам аны жаз, күз дебей акелеп, аңкып турчу тазалык бир касиет. Устундары чала бучук сүрүлгөн, шыбы бизге төбөбүзгө үңүлгөн. Кар жамгырдан калкалаймын деп турчу. Атабыздын ак эмгегин кеп кылчу. Колу бүбүң кантип бизге чыдачу. Апам аны күндө жууп сылачу. Ала киз шырдактары түкпөгөн. Алышканга бизден чыккан күч менен. Унубуз тең учкучакты уядан. Оту өчпөй дайым түтүн булаган. Карасак да апабызды талашып, кароосу жок калган үйгө жаначып, колонтосу өчпөгөнүн билгизип, көрүү дагы киши дагы киргизип. Бирок бизге жылуулугу жетпеди. Түнөп кеткен үйүңөр кеңдешпеди. Улам сууп, улам бизден алыстап, унчукпаган үйгө айланды табышмак. Биз аялга барсак кирбей шарт этип, дарбазага жетпей сезим жалп өчтү. Апабыз да карап секиден, кайчу дешип, уктум далай кишиден. Чарчагандай карай берип жөн эле, акыретке калды ошол төбөдө. Эңсеп анын рухунун келишин, бир жагынан айыл үчүн, эл үчүн. Ошол тамды бузуп туруп бир күнү, бала бакча куруп салдым үлгүлүү. Апабызга Куран окуп ар жайда, барган кезде жолугабыз балдарга. Тосуп чыкса мутурайган 100 бала, апам күлүп карагасы түз мага. Биздин уя жылуу болду, кең болду, элин акта хан сарайга тең болду.